Бүгүнкү күндөн маанилүү делген жаңылыктар менен эфирде күндөмү маалымат программасы студияда Айда Изамиева. Саламатсыздарбы? Алгач окуялардын кыскача түрмөгү. Кытайдын мамлекеттик өнүктүрүү банкы биздин өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын колдоого даяр экенин билдирди. Коңшулардын делегациясы жардамдын даана планын түзүү үчүн келишкен. Бишкекти өнүктүрүү стратегиясы шаардык кеңеш тарабынан кабыл алынды. Аракеттердин планында коомдук транспортты тартипке келтирүү бар, ал баш каланын оор көйгөйлөрүнүн бири. Кыргызстандын зоологиялык музейи балдарды өлкөнүн жандуу жаратылыш менен тааныштырууда. Бирок тирүү экспонаттар менен бул мекеме Советтер Союзунан бери эле мактана албайт. Ал чемпионаттын бир да футболдук таймашын өткөрүп жиберген жок. Кошкор шаарынын 88 жаштагы жашоочусу мындай көрмалдыгы менен чет элдик журналисттерди да кызыктырган. Бишкек шаардык кеңеши бүгүн өзүнүн кезектеги сессиясында 2014-2018 жылдарга Борбор каланын социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн иштелип чыгып, мэрия тарабынан сунушталган ачык мүмкүнчүлүктөр шаары программа долбоорун бекитти. Суроо жооптордон кийин депутаттардын баары программа долбооруна макулдооштарын беришти. Ошол эле убакта кала мэрия Кубанычбек Кулматовдун шаардын абалын оңдоо боюнча аткарган иштери начар деп бааланды. Жыйындагы талкуудан Айгерим Жаныкул кызы кеп салат. Жайкы каникул алдында кезектеги жыйынга чогулган депутаттар бул ирет кала башчысынын шаардагы абал туурасында маалыматын угушту. Адегенде Кубанычбек Кулматов мэрлик кызматка шайлангандан берки кабыл алынган документ, келген арыздардын санын эле жалпылап айтып берди. Мэрияга 153 протоколдук тапшырма келип түшкөн. Алардын ичинде 149 протоколдун тапшырма боюнча жооп жөнөтүлгөн, 4 протоколдун тапшырма аткарууда турат. Ушул кыскача биздин маалыматыбыз, кандай силердин сунуштар же суроолор болсо биз жооп бергенге даярбыз. Мындан соң эл өкүлдөрү буга чейинки берилген тапшырмалар боюнча суроолорду берүүгө түштү. Адегенде эле зарыл болгон медицина аппаратын сатып алуу маселесинен башталды. УЗИ аппарат жөнүндө жана боюнда бар кезде кемтик менен төрөлгөн балдарга боюнда бар кезинде диагноз коюу жөнүндө бул жерде көп жолу көтөрүлгөн, анан ошо протокольный поручениянын арасында ошо да бар да. Бирок баары эле ойдогудай келатат, болгондо бир гана проблема болуп калышы мүмкүн. Бизде саламаттык сактоодо 12 миллион сом карыз бар да. Анан азыр ушуга деп которулган акча тендер бүттү. Которулган акчанын карызга кетип калбайбы? Каражатыбыз бар. Карыз боюнча бул башкача тизмени азыр түзүп атабыз. 2007 жылдан баштап карызыбыз бар экен. Бул УЗИ аппаратка УЗИ аппарат башкача болот. Бул өзүнүн акчасы каражаты каралган, ошондуктан биз төлөп беребиз. Энергетикалык ичимдиктер жана насыбайды сатууга тыюу салуу сунушу да айтылды. Бирок вице-мэр Айгүл Рыскулованын айтымында булардын сатылышына чектөө киргизүү менен тескеринче көйгөйдү мындан дагы курчутуп алышыбыз мүмкүн. Андыктан ордуна тиешелүү долбоорлорду иштеп чыгуу керектигин айтат. Энергетические напитки, они проходят... Энергетикалык ичимдиктерди сатууга тыюу сала албайбыз. Себеби Кыргызстан дүйнөлүк соода уюмуна киргендиктен келишимдин эрежелерин буза албайбыз. Ал эми насыбай сатууга тыюу салууга карата биз чара кабыл алабыз. Мүмкүн жашына чектөө киргизүү сыяктуу жолдору каралышы ыктымал. Кийинки көтөрүлгөн маселелер. Буга чейин бир канча ирет тапшырма берилген протоколдук буйруктардын аткарылбаганы айтылды. Алсак ошол эле бир канча жылдан бери чечилбей келе жаткан Тынчтык проспектиси менен Түштүк магистралдын кесилишиндеги май куючу станциянын курулушу. Соттун чечими чыгып, ижара мөөнөтү аяктаганы менен дали аянтты алып салуу создуктурулуп жатканы белгиленди. Они строятся. Учурда бул жай боюнча соттук териштирүү улантылууда. Май куючу жайдын кожоюну муниципалитетти сотко берген экен. Андыктан азыр ордунан жылдыруу мүмкүн болбой жатат. Мындан сырткары өңүнөн кеткен калаанын кейипине карата сындар айтылды. Айрыкча күндүн аптабында суунун максатсыз пайдалангандыктан тегерек четтен кургап жатышы. Акыр чикирден арылбай жаткан борборго эч кимдин ичи толбой жатканы белгиленди. Уважаемый мэр, урматтуу мэр, сиз шаардыктардын алдында жоопкерчилик дегенди сезесизби? Мына өзүңүз деле угуп көрсөңүз, кала кургап баратканын, жолдор салынбайт, таза эмес, таштандылар алынбайт деген эле нааразы кептерди айтышат. Тазалык жаатында тартип деген түшүнүк жок болуп баратат. Кесиптештер бул берилген тапшырмалар аткарылабы? Бир олуттуу чара көрүшүбүз керек го дейм. Что касается дорог. Мен дароо эле суроолорго жооп берүүгө өтөйүн. Жолдор боюнча билесиңер, 168 миллион сом бөлүнгөн. Учурда тендер өтүп, компания утуп алды. Эми Токтогул көчөсү дүйшөмбү күндөн оңдолуп баштайт. Албетте, тендер өткөрүү процесси оңой эмес. Убактысы менен болбой жатса, менин кандай күнөөм бар бул жерде? Тазалык жаатында болсо иш колдон келишинче жүрүүдө. Жетишпестиктерге карабастан
Дагы бир шаар ичинде ыңгайсыздыкты жаратып жаткан көйгөй көрүнгөн жерге эле түрдүү имараттардын курулушунун улантылып жатышы. Мунун баары эле 2 жылдан бери шаардын деталдуу пландаштыруу ишинин кечиктирилип жатканы себептешет. Анткени менен кала башчысы бул жолу дагы ал план даяр эместигин айтты. Каражат бөлүнгөнү менен ар бир райондун жайгашуусун эми кайрадан чийип чыгыш үчүн убакыт керек. Кеминде 3-4 жыл. Под различными предлогами. Урматтуу мэр, сессия токтомго алынган. Шаар унатыгынан арыла албай, Бишкектин баардык аймагы башаламан курулуштарга толуп жатса, сиз 3-4 жыл керек деп атасыз. Бизде компетенттүү бийлик болобу. Сессия болгон сайын түрдүү шылтоолорду угабыз. Эч ким жоопкерчиликти албайт. Мындан ары ушинтип угуп коюп отура беребизби? Мы не можем на сегодняшний день. Бүгүнкү күндө биз калаанын деталдуу планы жок болгон соң биз жумушту токтотуп кое албайбыз. Биз башкы пландын негизинде курулуштардын схемалары чийилип иш жүрүүдө. 96-жылдан бери башкы план түзүлгөндө эле деталдуу планы да түзүлүш керек болчу. Мындай башаламандык болмок эмес. Айтор берилген суроо жооптордон соң Кубанычбек Кулматовдун кайра иштелип чыккан өнүктүрүү программасын депутаттар бекитип беришти. Кала башчысынын ачык мүмкүнчүлүктөр шаары аттуу долбоору 2014-18 жылдарга багытталган. Анткени менен мэрдин программасын республика фракциясы колдоого алган жок. Жогоруда айтылган тапшырмалар боюнча мэрдин жетишээрлик иш аткарбаганын жүйө келтиришип. Айгерим Жаныкул кызы, Кубанычбек Мамытов, 5-канал. Борбор калаада коомдук транспортко болгон тартыштык уланууда. Бүгүнкү күндө 100дөн ашуун автобус жана троллейбустар транспорттук линияларда тартыш. Анткени алардын айрымдары бузулуп, жаңы унааларды сатып алууга азырынча каражат табылбай жатат. Мындан улам жүргүнчүлөр көбүнчө кичи маршруттардын тейлөөлөрүн колдонушууда. Ал эми транспорттун бул түрү көчөлөрдөгү жол эрежелерин эң көп бузууда. Бактыгүл Сталбек кызы унаа көйгөйүнө токтолот. Чүй проспектиси менен Бейшеналиев көчөлөрүнүн кесилишинде Чактуш маалында унаа тыгындарына бир нече жолу кабылса болот. Мындай көрүнүштөр көп учурда жол эрежесин сактабаган айдоочулардын айынан жаралууда. Өзгөчө кичи маршруттардын айдоочуларынын линиядагы кылыктары үрөйдү учурат. Көбүрөөк пайда табуу максатында алардын айрымдары салондогу жүргүнчүлөрдүн өмүрлөрүн дагы тобокелге салган учурлар бар. Бактыга жараша Полина Андрюшина мындай кырсыктан жабыркаган жок. Кичи бусикте келе жатканымда айдоочу кол көтөргөн жүргүнчүнү биринчи илип кетем деп катуу жүрүп авария болуп кала жаздадык. Абдан коркуп кеттим. Кичинекей маршруттардын айдоочулары бири-бирин жүүлөп куушуп айдашат. Ал эми ичи болсо дайыма тыгылыш, кир. Ошондой эле чөнтөкчүлөр үчүн да канда ылайыктуу шарттар жаралып жатпайбы? Полина Андрюшинанын мындай пикирине Борбор калаанын көпчүлүк тургундары кошулушат. Мындан улам улгайган тургундар жана ата-энелер коомдук транспортко түшүүдөн кооптонушууда. Автобус келатса, автобус токтометейин десең, астына туруп алышат. Кээде өтүп кетет автобус. Туруп каласың кайта күтүш керек. Шаардын ичине автобустар менен троллейбустар жүрсө жакшы болот эле. Себеби кеңири. Эгер көп болсо, мына бардык азыр булар общественный транспорт бош кетип атат. Тилекке каршы бул маселе жакын арада чечилбей тургандай. Анткени Борбор калаада муниципалдык транспорттардагы тартыш. Эгер Советтер Союзу убагында Чакан Фрунзени 500дөн ашуун автобус тейлеген болсо, азыр 3 миллион тургуну бар Бишкекте болгону 150 автобус бар. Алар шаардын ичиндеги жүргүнчүлөр үчүн болгону 15 маршруттук каттамды камсыздай алышат экен. Ал эми талап боюнча Борбор кала 800гө жакын автобуска муктаж. Шаарыбыздын чекинде канча деген новостройкалар курулду. Алардын элдери көбөйүп атат, үйлөр курулуп атат. Анан мурунку маршруттук каттамдарды өзгөртүп, чоңойтуп, анан ошол шаарлардын ошол новостройкалардын ичине киргизиш керек. Ошон үчүн тартыштык пайда болуп атат. Көйгөй троллейбустар боюнча дагы бар. Жалпы жонналардын курамы 2005-жылдан бери жаңыртылган эмес экен. Учурда автобустарга көмөккө болгону 100гө жакын троллейбустар тартылган. Бул абдан аз. Алардын линияга чыкпай турушуна сакталып келген көйгөйлөрдөн тышкары убактылуу тоскоолдуктар бөгөт кылып жатыптыр. Бүгүнкү күнү биз азыр жолдун ремонт болуп жүрүп атканына байланыштуу 90 троллейбуска чейин гана чыгарганга мүмкүнчүлүк болуп атат. Могул акыркы жылдары троллейбус жаңырылбаганына байланыштуу бизде троллейбустун айдоочулары жок кесе болуп кеткен. Анткени бул берки айдоочулардай болуп, негизинен уруксат алынбайт. Буларга өзүнчө атайын электр транспорт иштегенге уруксаты бар деген айдоочулук күбөлүк менен иштешет. Транспорт көйгөйүн чечүүнү Бишкек шаарынын мэри Кубанычбек Кулматов жаңы дайындалары менен коомчулукка убада берген. Андан бери жарым жылга жакын убакыт өттү. Бирок азырынча эч кандай майнап байкалбайт. Муниципалдык унааларга байланыштуу көйгөй азыр деле сүйлөшүүлөр баскычынан жыла элек экен. Эң кызыгы кала башчысы өзү дагы маселе канча убакытта чечилип калаарын айта албай айла салты.
китайская компания, которая... Кытай Россия мамлекеттеринен жапыс автобус, троллейбустарды алып келүү пландаштырылды. Мурдагыдай бир ишканадан эмес, бир нече компаниялардан коомдук транспорттарды алмай болдук. Натыйжада муниципалдык транспорттардан тышкары башка жеке компанияларга караштуу чоң коомдук транспорттар жөө жүргүнчүлөрдү тейлей баштайт. План боюнча 3500 автобус алынып келиниши керек. Учурда Киев, Токтогул, Бөкөнбаев, Лев Толстой жана Жибек жолу проспекттеринин айрым тилкелери капиталдык ремонттон өтүүдө. Андыктан бул жагдайдагы коомдук айрым транспорттардын токтоосуна өлгү болгон. Ал эми мындан кайрадан эле Борбор калаанын тургундары жабыркашууда. Бактыгүл Салбеккызы, Иван Чижиков, 5-канал. Бишкектин Октябрь райондук соту экс-мэр Иса Өмүркуловго жана мэриянын 4 кызматкерине козголгон кылмыш иш боюнча сот отурумун 7-июлга калтырды. Буга соттолуучулардын бири Молдокмат Тезекбаевдин ооруп калганы себеп болгон. Башкы прокуратура өткөн жылдын декабрында Иса Өмүркуловго кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иш козгогон. Өмүркулов 2011 жылы Дайыр Асанов атындагы Жеңиш паркынан 16 гектар жерди жеке жана юридикалык жактарга 49 жылга ижарага мыйзамсыз берип салган деп айыпталып жатат. Кылмыш иш козголгон соң Иса Өмүркулов өз арызы менен кызматтан кеткен. Мамлекеттик айыптоочулар Өмүркуловду 8 жылга эркинен ажыратууну суранышкан. Бүгүнкү отурумда чечим чыкмак. Жогорку кеңештин депутаттары коррупцияга айыпталып жаткан өз кесиптешин коргоо максатында жогорку сотко кайрылууну чечишти. Эл өкүлдөрү бүгүн мурдагы спикер Ахматбек Келдибековду колдогон токтомду кабыл алышты. Аталган документ менен камалган депутаттын баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча жогорку инстанцияга доо арыз каралган. Каттоодон өткөн 100 парламентарийдин дээрлик 68 ага макулдооштарын беришсе, 14-тө каршы чыгышты. Белгилей кетүүчү жагдай добуш берүү маалында залда отурган депутаттардын чыныгы саны адаттагыдай эле бир топ аз болчу. Эске салсам, бийликтин соттук бутагынын ишмердигине бийликтин мыйзам чыгаруучу органынын мындай катышуусу биринчи жолу болуп жаткан жок. Кеп кесиптештер жөнүндө болуп жатканда парламентарийлер дайым бир пикирди карманып келишет. Пара алып жаткан жеринен Чүй облусунун Аламбүдүн райондук сотунун судьясы, анын жардамчысы жана аталган райондун прокурорунун жардамчысы кармалды деп билдирет ИИМдин пресс кызматы. Операцияга башкы прокуратура менен ИИМдин 5-чи башкармалыгынын кызматкерлери катышкан. Буга чейин райондун кылмышка айыпталып жаткан тургундардын бири милицияга кайрылган. Андан судья кылмыш иликтөөнү токтотуу убадасы менен 15 000 сом талап кылган. Алар бүгүн акча алып жаткан жеринен кармалышты. Судьянын ысымы жарыяланган жок, кылмыш иши козголуп иликтенип жатат. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Орозбек Молдалиевди кабыл алды. Президенттин аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, жолугушуунун жүрүшүндө өлкөдөгү диний кырдаал, анын ичинде диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган өлкөнүн коргоо кеңешинин чечимин ишке ашыруунун жүрүшү тууралуу маселелер талкууланды. Орозбек Молдалиев президентке ажылыкка квоталарды бөлүштүрүү боюнча ведомстволор аралык комиссия менен бирдикте Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы тарабынан колдонулуп жаткан жаңы ыкмалар тууралуу айтып берди. Жаңы ыкмалар коррупциялык көрүнүштөргө жол бербейт. Өкмөт Кытайдын мамлекеттик өнүктүрүү банкы менен Кыргызстандагы долбоорлорду колдоо боюнча келишимге келүүгө жетишти. Бүгүн премьер-министр Жомарт Оторбаев аталган каржы уюмунун делегациясын кабыл алды. Министрлер кабинетинин башчысы Кыргыз-Кытай мамилелердин жогорку деңгээлде экенин белгилеп, Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин өткөн жылы биздин өлкөгө жасаган мамлекеттик сапарын жана ошондой эле жакында эле президент Алмазбек Атамбаевдин коңшу мамлекетке болгон визитин ийгиликтүү деп билдирди. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар Ысык көл облусун өнүктүрүү боюнча биргелешкен пландар жөнүндө сүйлөшүштү. Мындан сырткары, өлкөнүн 2017 жылга чейин туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиясында каралган инфраструктуралык долбоорлорун карашты. Кытай тарапы өз кезегинде насыялоо, туристтик тармакты өнүктүрүү, электрондук өкмөт жана энергетика багытындагы долбоорлорго кызыктар экенин белгиледи. Кыргызстанда кичи насыялык эки компания банк болуу алдында турат. Бул тууралуу премьер-министр Жомарт Оторбаев аларча мамлекеттик резиденциясында өтүп жаткан микрокаржылоо, ийгиликтер, көйгөйлөр жана чечимдер аталышындагы эл аралык конференцияда билдирди. Бизде коммерциялык банктардын жана кичи насыялоонун өнүгүшү боюнча жакшы көрсөткүчтөр бар деген Оторбаев 2013 жылы дыйкандарды кичи насыялоону субсидиялоого бюджеттен 4 миллиард сом жумшалганын билдирди. Бул 2014 жылы насыяларды субсидиялоого 5 миллиард сом багыттоого мүмкүнчүлүк түзгөн.
Ал эми Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгуловдун айтымында микрокаржылык уюмдар трансформациялык мезгилден өтүп жатат. Бир канча микрокаржылык компаниялар коммерциялык банктардын капиталындагы суммага теңелип калган. Абдыгулов микрокаржылык сектор социалдык жоопкерчиликте экенин кошумчалап, алардын башкы милдети жакырчылык менен күрөшүү дейт. Кумторген тегерегиндеги кырдаал туңгуюкка кептелди. Бул туурасында бүгүн парламент депутаттарына вице-премьер-министр Валерий Идил билдирди. Айтымында өкмөт гендеги жумуштардын планын инвесторлор менен дагы деле макулдаша албай жатат. Эске салсам, буга чейин канадалык инвесторлор кумтордогу ишти токтотуу ыктымалдыгын айтып эскертишкен. Чиновниктин сөзүнө караганда, канадалыктар менен болгон сүйлөшүү процесстери жеңил болбой жатат. Бийик тоолуу кендеги Давыдов көк музунун 3/1 бөлүгү эриген. Бирок алтын казууда ишти толугу менен токтотууга болбойт дейт Валерий Идил. Эгер жумуш токтотулса, көлмө пайда болуп, дренаждык система бузула баштайт. Геология жана минералдык ресурстар боюнча Мама кенттиктин башчысы Дүйшөнбек Зилалиев билдирген, кенди жер алдынан казуу варианты 2018-жылдан кийин гана инвесторлор менен каралат. Курулуп жаткан альтернативдүү түндүк-түштүк автотрассасынын Кызыл Жылдыз Арал тилкесинде жаңы 2 көпүрө салуу үчүн жабдыктарды монтаждоо башталды деп билдирет Акипресс агенттиги. Ушул тапта ал жакта иштер жүрүп жатат. Бардыгы болуп, бул тилкеде 2 көпүрө салынып, 20 түтүк орнотулат. Келерки жылы бул жерге цемент заводу жабдылмакчы. Азырынча кум чыгаруучу жабдык тургузулууда. Объектте 100 чакты жумушчу иштеп, алардын жарымы жергиликтүү элден. 3 фазага туташкан абоненттер гана баалар жогорулайт. Мындай маалыматты энергетика министри Осмонбек Артыкбаев билдирди. Жарык жана өндүрүш үчүн чегерилген нарыктар баштапкысындай калтырылды. Бул арада ардагерлер, бааргерлер, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар мурдагыдай эле электр энергиясы үчүн жеңилдиктерин сактап калышат. Баа саясатынын соңку варианты туурасында Айдай Аманкулова айтып берет. Карапайым калк үчүн жагымдуу жаңылык, электр жарыгы кымбаттабайт. Бир фазалуулар мурдагы калыбында калтырылды. 70 тыйын болуп. Өлкө башчысы айлык маяналар жогорулабаган соң электр энергиясынын наркын да кымбаттатпоону сунуштаган. Тарифти көтөрбөй турган болду өкмөт. Жалпы элге 70 тыйындан калды. Инфляцияга дагы, башкага дагы мындай корректор фал көтөрүлбөйт. Болбосо, өкмөттүн акыркы баа саясатына ылайык, илит шамы келерки жылдын апрелинен тарта 20%дан жогоруламак. 15-жылдан баштап 1-апрелде ал 20%ка көбөймөк, то есть 14 тыйынга көбөймөк, 84 тыйын болмок, ошентип жыл сайын 17 жылга чейин 20%тен көбөйүп кетмек. Бул тапта 3 фазалуу эсептегичи барлар сүйүнбөй койсо деле болот. Электр энергиясын жылуулук үчүн колдонгондор июлдан тарта 40%га чейин көбүрөөк төлөп башташат. Киловаттына 1 сом 20 тыйындан. 3 фазасы барлар жалпы кардарлардын 4%-ын түсөт. 120 миң абонент. Бирок өндүрүлгөн электр энергиясынын жарымын ушулар коротот. Электр энергиянын 48%-ын жанакы 3 фаза колдонгондор алып коет экен да, кышында да, жайында да. Ошонун аркасынан жалпы элге энергия жетпей калды. Ал ортодо өндүрүш менен алектенген ири, орто, чакан ишканалар үчүн баалар кымбаттабайт. Мурдагы калыбында калтырылды. Алар ансыз деле 1 сом 50 тыйындан төлөп жатышат делинип. Өндүрүш ансыз деле ашык төлөп атат, көбүрөөк төлөп атат бүгүнкү күндө. Анан биз өндүрүштү өстүрөбүз десек, ошол биздин бул инвестициялык климатты жакшыртабыз десек, ушул жерге келип инвесторлор келип өздөрүнүн завод фабрикаларын ачат десе, алар сөзсүз түрдө карайт да. Ошол биринчиден салык саясаты кандай болду экен, жумушчу күчтөрү деңгээли канча болду экен, төлөм деңгээли, анан электр энергия канча болду экен, суу канча төлөйбүз деп ошолордун баарын санашат да. Анан биз айырма кылып койсок, вилка болуп калса, бул коррупцияга да чоң өбөлгө түсүп атпайбы? Аны менен катар өкмөттүн жеңилдиктери мурдагысындай эле сакталат. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлеринен тарта катардагы пенсионер, майыптар, аз айлык алган атуулдар баштагыдай эле белгилүү өлчөмдө компенсацияларын алып турушат. Пенсионердер пенсиясы 4 миңге ашпаса 200 сомдон ай сайын алышат. Электр энергия төлөп тургула деп. Бюджетный организация иштеген элдер 5 миң сомдон айлык ашпаса, ал дагы 200 сомдон алып турушат. Жанагы высокогорный, труднодоступный районда жашагандар 50% скидка бар ал. Мындай жеңилдиктер үчүн республикалык бюджеттен жыл сайын 3 миллиард сомго чейинки каражат сарпталат. Ал эми энергетиктер бааны 70 тыйындан кармап туруу менен тармак жылына мындан тышкары 2,5 миллиард сом чыгаша тартып жаткандыгын кулак кагыш кылат. Ансыз деле быйыл өлкө
тышка электр экспорттамак тургай, тескерисинче Тажикстандан сатып алууга мажбур болууда. Айдай Аманкулова, Урмат Мамметалиев, Азат Ынтымаков, 5 канал. Бишкек шаарынын Борбордук районунда газ түтүктөрүнүн оңдоону этап-этапка бөлүү мүмкүн эмес. Бул тууралуу бүгүн Кыргызгаз ишканасынын маалымат катчысы Рысбек Арунов кабарлады. Анын айтымында Көгүлтүр отун, Толстой, Бейшеналиева, Гоголь жана Жибек жолу көчөлөрү камтыган бөлүктө 1 июлдан 1 августка чейин өчүрүлөт. Бирок Аруновдун белгилешинче, эгер оңдоо иштери эрте бүтүп калса, газ ага чейин деле берилиши мүмкүн. Газ түтүктөрүнүн оңдоо жыл сайын жүргүзүлөт, бирок буга чейин 10 күн же 2 жума менен гана чектелчү. Кыргызстандын түндүк аймагына газ Казакстандан келет. Бүгүнкү күндө Кыргызгаздын Казтрансгазга карызы $13 миллион түзөт. Ордо каладагы зоологиялык музейде мектеп окуучулары үчүн экологиялык илимдерге арналган көргөзмө болуп өттү. Ага мектеп окуучулары жана шаар тургундары катышты. Көргөзмөнүн жүрүшүндө балдар Кыргызстандын аймагында жоголуп бара жаткан жаныбарлар менен жакындан таанышып, сүрөт тартып, кызыктуу мастер-класстарга катыша алышат. Уюштуруучулардын айтымына караганда, бул иш-чара балдардын аң сезимин жогорулатып, айлана чөйрөгө аяр мамиле жасаганга үндөйт. Иш-чара дагы 1 күнгө уланат, бардык калуучулар үчүн кирүү акысыз. Учурда балдарга жаныбарлар тууралуу кененирээк айтып түшүндүрүп бериш керек. Бүгүнкү көргөзмөнү өткөрүп жаткандыгыбыздын бирден-бир себеби да ушул болуп саналат. Ал үчүн биз атайын интерактивдүү жабдыктарды орнотуп, бул жактагы экспонаттар тууралуу жакындан тааныштырып атабыз. Кыргызстандын аймагында байыралган жаныбарлар тууралууда маалымат ала алышты. Көп жылдык тарыхы бар зоология музейи. Ордо калада жападан жалгыз табият менен коомдун таттуу мамилесин чагылдырган музей 1926 жылдан бери иштеп келет. Борбордук аянттан Улуттук илимдер академиясына көчүрүлүп, жаныбарлар музейи болуп бөлүнгөн. Учурда музейде кандай экспонаттар сакталат жана алардын көйгөйлөрүн Нурсулу Нуркамилова угуп келди. Көк жору же балта жутар бул жырткыч канаттууларга кирет. Бул Кыргызстандагы канаттуулардын эң чоң көлөмү жагынан эң чоң канаттуу болуп эсептелет. Кезинде кызыл китепке киргизилген балта жутаарга окшогон куштардын бул жерде 300гө жакын түрүн кездештирүүгө болот. Аккуу, тоогазы, бүркүт, шумкардан тарта жоголуп бара жаткан канаттуулардын катарын толуктаган, сай сагызганга чейин. Кыргызстандын аймагында 400гө жакын канаттуулар болсо, алардын көбү музейдин казынасында сакталуу. Жорго тоодактын 2 түрү кездешет Кыргызстанда. Экөө тең азыркы учурда мурун деле ассанда 70-жылдары уже азайып калган, азыркы учурда кездешпейт. Бул Казакстанда кездешет. Казакстандын талааларында кездешет, бизде азыркы учурда кездешпейт. Көргөзмөгө коюлган экспонаттарды кол менен кармоого тыюу салынганда карабай, кызыгып жакындан көрүүнү каалагандар да жок эмес. Бул жерде бардыгы 2000ге жакын Кыргызстанда байыралган канаттуулар, жаныбарлар бар. Алар атайын катытылып, намда энек кутучалардын ичинде сакталат. Акыркы 10 жылдын аралыгында зоология музейи жаңы экспонаттар менен толукталган эмес. Таксидермисттин жоктугунан, башкача айтканда жаныбарлардын сөөлөкөтүн катытуучу заттын тартыштыгынан улам. 2-3 жылдын ичинде болгону 10га жакын жаңы экспонат коюлду. Анын үстүнө жаныбарларды атыш үчүн атайын өкмөттөн уруксат да сураш керек. Муну жасаш үчүн өтө убакыт көп талап кылат. Эгерде бул карышкырды алсак, бул болсо бир 20-25 күндүн ичинде бүтөт. Бизде болсо кеп бар, аккуу турат. 1926 жылдан берки. Эгерде жакшы сактасак, бул бир кылымга чейин тура бериш керек. Анткени көп жаныбарларды жасагандан кийин көбүрөлөр жок болуп кетип атат. Же болсо өңү өзгөрүлүп башкача болот. Музейдеги коллекциялар мектеп окуучулары, студенттер, дегеле жаратылыш чөйрөсүнө кызыккан ар бир адам үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Бирок кызматкерлердин айтуусуна караганда, коомчулуктун музей жөнүндө маалыматтары жок болгондуктан, бул жайга келгендердин саны көп деле эмес. Жылына ашып кетсе 3000ге жакын көрүүчү келет экен. Өтө чоң эмес, чакан 3 бөлмөнүн ичинде 2000ге жакын жаныбарлардын сөөлөкөтү тургузулган. Курт кумурскалар, канаттуулар тобу, сүт эмүүчүлөр жана жерде сууда жашоочу жаныбарлар өзүнчө класстарга бөлүнгөн. Бирок тийиштүү шарттар жок. Мисалга, ошол эле музейдеги коллекцияларды сактоо жана экспозициялоо үчүн зарыл болгон нымдуулукту камсыз кылуу жагы каралган эмес. Нымдуулук сакталыш керек, негизи, бирок бизде шарт жок болгондуктан сакталбайт. Бирок биз ошончо деле буларды ар кандай химикаттар менен, химикаттарды сээп, сактап калууга аракет
кылабыз. Музей 2004-жылы Улуттук Илимдер Академиясына көчүрүлгөн. Биология топурак таануу институтунун карамагына өткөрүлгөн. Мурда Борбордук аянтчада Маданият жана туризм министрлигинин имаратында жайгашкан эле. Ал жактан кандай себептер менен көчүрүлгөнү белгисиз. Улуттук академиянын аймагында орун алгандан бери музейдин ичинде бир да жолу ремонт иштери жүргүзүлгөн эмес. Жанагы эле каражаттын тартыштыгынан улам. Анын үстүнө мамлекет тарабынан музейге түздөн-түз акча бөлүнбөйт. Бул жерде биздин бөлмөлөрдү көрүп атасыздар, капиталдуу ремонт жасоо керек. Капиталдуу ремонт жасоо үчүн биз өткөн жылы мэрияга официалдуу түрдө президенттин колу менен кайрылганбыз. Биздин мэрия даже биздин катыбызга жооп да берген жок. Ошого карабай биз өзүбүздүн аракет кылып иштеп жатабыз. Ошогон фонддор менен. Андыктан музей кызматкерлери өздөрү каржы булактарын издеп, экспонаттарды сактап калуунун айласын кылышат. Бирок ошентсе да өлкөбүздүн жаныбарлар дүйнөсүн чагылдырган сейрек экспонаттардын актуалдуулугун жоготпошу үчүн мамлекет тарабынан да көңүл бөлүнсө жакшы болот эле дешет. Нурсулуу Нуркамилова, Элдияр Бектемиров, 5-канал. Футболдун көрүүчүлөрү кары жашка бөлүнбөйт. Аны биздин мекендешибиз Кочкор районунун 88 жаштагы тургуну далилдеди. Дүйнөлүк чемпионат башталгандан бери ал бир дагы мелдешти өткөрүп жибербей, көрүп келе жатат. Кочкорлук апаны эл аралык рейтер маалымат каражатынын журналисттери атайын келип тартып кетишкен. Кененирээк Самат Качкынов улантат. Футбол боюнча мелдештин жүрүшү тууралуу Алтын ападан эркектер да келип кабар алып турушат. Айрым мелдештерди уктап калып өткөрүп жибергендер. Кочкор районунун тургуну Алтын апа Европа жана дүйнөлүк чемпионаттарды үзбөй көрөт. Бул ирет дүйнөлүк чемпионат океандын ары жагында өтүп жаткандыктан аны көрүү үчүн убакытта айырмачылык чоң. Ага карабай, түн окумда болсо да жаш эмес курактагы футбол фанаты оюнду кумарлануу менен көрөт. Бардык футболчуларды, алган эмес машыктыруучулардын аты жөнүн так билет. Ай, киргизе албай калды аңгылчандар. Ас жерден. Футболдун атасы Англияда. Бардык киргизилген голдорду жана командалардын орун алмашууларын өзүнө жазып алат. Башка футбол сүйүүчүлөрүн да эле өз божомолдорун да чыгарып коет. Өзүмдүн оюмда, пикиримде Аргентина менен эле ушу Бразилия чыгат го деп ойлойм. Себеби Бразилияны быйыл баягы эскилерден жок бирөө дагы. Бразилиянын футболисттеринен. Жалаң жаңы жаш футболисттерди алып келиптир. Азыр Алтын апа майыптар коляскасы менен жүрүүгө аргасыз. Өткөн жылы тайып жыгылып, жамбашын сындырып алган. Мурда болсо Бишкекке келип, футбол боюнча мелдештерди көрүп кетчү экен. Борбордо түз алып көрсөтүүнүн сапаты жакшы деп. 12 неберелүү болгон чоң энем эмне болуп футбол фанаты болуп калганын өзү да билбейт. Самат Качкынов, Юлия Кулешова, Ярослав Калиновский, 5-канал. Мына ушундай жаңылыктар менен күндеми өз ишин жыйынтыктайт, алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар. Хондроксид орну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид орну басып гана койбостон, муундарды артроздон жана остеохондростон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.